Кандын рагы менен ооруп кыйналып жаткан Али жалгыз бой эненин 3-чү баласы. Анын оорусун айыктыруу үчүн операциясына $70.000 керек. Батирде жашап, бир кыз 2 уулун жалгыз чоңойтуп жаткан Анара Айдарбекова уулунун чучук сөөгүнө тезирээк операция жасалбаса абалы начарлайт деп кабатыр. Анализдерибизди Астанага, Алматыга, анан Москвага жөнөтүп, ошол жактын жыйынтыгы менен анан биздин кандын рак экенин точносын ошондо бизге айтышты. Аны бул жакта дарылоого мүмкүн эмес экен. Биздики чанда кездешчү түрү болгондуктан бизди только башка мамлекетте операция жолу менен, перистокосный мозг жолу менен кана дарылоого мүмкүн экен. Өзүбүз химия менен дарыласа да болот, бирок аны балам кичинекей болуп, башка оорулары дагы болгондуктан аны химияны көтөрө албайт экенбиз. Менин андай каражатым жок болгондугуна байланыштуу бардык кыргыз элимдин жардамына муктажмын. Кайрымдуу инсандардын бардыгынан жардам сурайм. Баламдын ден соолугуна кайгыга карабастан мага жардам беришиңиздерге муктажмын. Эгер кичинекей Алиге Кыргызстандан донор табылбай калса, башка өлкөдөн издөөгө туура келет. Анда акчасы $100.000 чейин чыгаарын Элим Барсыңбык кайрымдуулук фондунун кызматкерлери айтышууда. Алымбеков Алинин апасы Анар эжекебиз кайрылган. Кайрылган себеби баласы Али 1,5 жашта. Азыркы учурда аябай чанда кездешчү оорулардын бири кандын рагы менен ооруп атыптыр. Учурда Турцияда операция керек экен дарылануу үчүн. Аябай чоң суммада кайрымдуу боорукер мекендештерибизден биз ушул кичинекей бөбөгүбүздүн дарылануусу үчүн, айыгып кетүүсү үчүн, операциясы үчүн жардам сурайбыз, көмөк сурайбыз. Бизге көмөкчү болуңуздар. Акча каражатын биздин эл сом номурубузга которсоңуздар болот. Салмагы болгону 8 килограмм болгон ымыркай Алиге кол сунуп жардам берүүнү каалаган кайрымдуу жарандар Элим Барсыңбык кайрымдуулук фондунун 0772 00 20 15 номурлуу эл сом капчыгына мүмкүнчүлүгүнө жараша акча которсо болорун дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.